Assalamu alaikum, урматтуу момун мусулмандар, кадыр кымбаттуу мекендештер. Бүгүнкү улуу Курман айт майрамыңыздар маарек болсун. Албетте, өлкөбүздө бүгүн жер жүзүндө мусулмандардын эки чоң майрамдын экинчиси. Бардыгыңыздарды ушул кирип келген улуу Курман айт майрамы менен куттуктаймын. Майрам бул сүйүүнү, кубануу, шаттыкты тартуулай турган күн, мусулмандардын жакшы майрамы. Негизинен биз ушул Ош шаарындагы Эрдем мечити жамаатыбыз менен Озгур айылы менен биргеликте демөөрчүлөрдүн колдоосу менен өткөн Орозо айтта дагы бул Курман айтта дагы ушундай биздин жаш жеткинчектерибизге майрамдык маанай тартуулайлы, булардын психологиясына ушул ый менен, кайгы капа менен жылдык же айттык өткөзүү эмес, негизинен майрамдык маанай тартуулоо максатында айттык майрам тартуулайлы деп чечтик эле. Ушунун бардыгын кылган демөөрчүлөргө, жалпы жамаатыбызга терең ыраазычылык билдиребиз. Майрамды майрамдай улантайлы, себеби президентибиздин да жарлыгында ысырапкерчиликке бөгөт коюу максатында ошол жерлерде айттыктарды баягы ый менен, капоолуу менен тигин өткөзгөндүн ордуна ушундай жакшы маанайда өткөзөйлү деп жалпы жамаатыбыз менен кеңешип ушул иш-чараны өткөздүк. Бардыгыңыздардан Аллах ыраазы болсун. Майрамыңыздар дагы бир ирет маарек болсун. Kim ушул жерге бир жакшы фикир берсе, Аллахым андан разы болсун. Жана ушунун башына турган Мунарбектен Аллахым өзү разы болгон. Иштерине ийгилик, ушу жерде мешитине дайынлама, Алланын рахматы, берекети, жакшылыгы жап. Ушул жердеги биздин ымыркай нарселерибиз, балдарыбыз келечекте мекенге кызмат кылган, Алла Таала ибадат кылган, жана ислам динини көтөрө турган таква уул кыздардан болушту. Аллахым